Бүгін 10 май 2023 жылы biz Antalya'da yüzüstün Orusça aytkanda migranт женщина на завода, Кыргызча айтканда кыз келиндер камкөрүү кеңеши жалпы жааматыбыз менен эс алып отурабыз. Эс алуубуздун себеби 2022 жылы Министерство туризмдин официалдуу түрдө бизге 12 сертификат берилди. Себеби ага Келгенбаева Назгүл ушул компаниянын жетекчиси Бакыт Гүлзадага чоң ыраазычылыгыбызды билгизебиз. Бөтөн эл, бөтөн жерде жүргөндө эмгегибизди баалап, барктап, сыртта жүргөн кыз келиндердин кандай иш алып барып жүргөндөрүн баалап, мынакей кыздар менен Анталияда эс алып отурабыз. Сиздерге чоң рахмат, особенно Келгенбаева Гүлзада, сиздин бизге берген белегиңиз аябай баалуу деп эсептейбиз. Гүлзаданын эмгегин да баалайбыз. Нурзада сага да рахмат. Бакыт, мынакей бүгүн биринчи күнүбүз. Эс алуубуз аябай абдан жакшы өтүп атат. Ушундай эс алууларды бизге ар дайым Кудай Таалам насип кылсын. Рахмат кыздар. Бүгүн биздин жетекчибиз Эсенова Токтокан эжекенин демилгеси менен 5 жылдыгыбызды өткөзгөнбүз 22 жылы. Ошондо Министерство туризма Кыргызстандан бизге добиваться этип 12 путевка алып берген. Бул дагы болсо эжекенин эмгеги. Биз алыста жүрсөк дагы жүрөгүбүз кыргыз деп согуп, кыргыз энелерибиз биз. Кыргыздын келечегин төрөгөн энелерибиз. Ошондуктан сыймыктанып өзүнүн салт-санаабызды сактап, мигрант болсок дагы тилегибиз Кыргызстанга кетели, жакшы баралы, келечегибиз кенен болсун деген жакшы бата тилектерибиз менен жүргөн энелерибиз. Ошонун негизинде Эсенова Токтокан эжекеге чоң рахмат айтабыз. Бүгүн ошол 5 жылдыкта 22 жылы берилген путевканын негизинде Турциянын Анталия шаарына келип конду. Аябай сонун тосуп алышты. Бул жактан биздин кыздарыбыз, коомдун мүчөлөрү Гүлдесте менен Мадинада тосуп алып келип бизди аябай кубандырып отурат. Баарыңыздарга рахмат, чоң туризмге рахмат, Эсенова эжекеге рахмат. Ошондой эле ушул жерде эс алып аткан коллективдин мүчөлөрүнө, коомдун мүчөлөрүнүн баарына жакшы эс алуу каалайм. Эс алып атканыбызга абдан кубанычтабыз. Токтокан эже сизге чоң рахмат. Ушунча баарыбызды алып келип ушул жерге эс алып, жакшынакай дем алып атканыбызга кыздардын баарына жакшы эс алуубуз жакшы өтсүн. Саламатсыздарбы? Бүгүн 10 май 2023 жыл биз баарыбыз Анталия шаарындабыз. Биздин кыз келиндер коомунун мүчөсү 12 адам. Аллага шүгүрлөр болсун, баарыбызга насип кылыптыр. Ушинтип баарыбызга насип болсун. Бүгүн Анталия шаарында эс алып отурабыз. Мунун баардыгы биздин коомдун жетекчиси Токтокан Турсунбаевдин ийгилиги деп эсептейм. Кылган кызматташы башка коомдор менен алака түзүүсүнүн негизинде ишке ашкан чоң жакшылыктардын бири. Баарыбыз айдан соң эс алып отурабыз. 5 жылдык отелдебиз. Кыздар баарыңыздарга жактыбы? Андан тышкары бизди жакшынакай кылып тосуп алып ушул видеону тартып аткан биздин Анталиядагы кыз келиндер коомунун өкүлчүлүктөрү Мадина менен Гүлдестеге салам. Мадина, сага да Аллахтын ыраазы болсун. Ушул жерде да өзүңдүн ишиңди таштабай, дагы да болсо мекенибизге ушул жерде мигрант кыз келиндердин, мигранттардын кылып аткан иштеринин баарын соцсеттерге жарыялап атасың, көрүп атабыз, угуп атабыз. Сиңиз боюнча информационный аябай жакшы иштерди алып келип атасың. Москвада жүргөндө дагы ушундай жакшы иштерди алып жүрчү элең. Мен силерге биринчиден адамдын эң байлыгы ден соолук дейт. Силерге ден соолук гана каалайм. Жалпы жааматыбыздын атынан. Мадина менен Гүлдесте ден соолук, ушуңардан жазбай, бизге келген сайын толуп жатат. Биздин кам көрүү кыз келиндер кеңеши дагы мындан ары көбөйүп өркүндөй берсин, дагы мындан дагы чоң ишке ашыралы. Мындан дагы Кудайга бизде планыбыз да бар. Чоң форум өткөргөнгө азыр даярданып жатабыз. Ошол форумдун алкагында жекеле Москва шаарындагы региондордо чет өлкөдөгү коомдун жетекчилери жанагы госоргандагы жетекчилер менен биргеликте Кудай буюрса биздин планыбызда 2024 жылы ошол международный чоң форум өткөргөнгө даярданып жатабыз азыр. Ийгилик.
Тиктен ынакта болобу.